Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Силер менен кайрадан эфирден жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Кезектегидей эле жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо максатында уюштурулуп жаткан телевизиондук сабактарыбыздын дагы бири менен бүгүн таанышасыңар. Биз бүгүнкү сабагыбызда, урматтуу бүтүрүүчүлөр, негизги тесттин математика бөлүмүндө кездешүүчү бир нече тапшырмалардын чыгарылыштары менен таанышасыңар. Анда эмесе, ошондой тапшырманын бирине көңүлүңөрдү бургум келет. Экранды карагылачы. Силерге буга чейин белгилүү болгондой эле А тилкеси, Б тилкеси деген жазууну көрүп турасыңар. А тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде X'ти көрүп турасыңар. Ал эми Б тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде Y турат. Силердин милдетиңер X менен Y салыштырыш. Бул X менен Y салыштырыш үчүн экранда көрүнүп тургандай кошумча маалыматтар турат. Декарттык координаталар системасында чекит көрүнүп турат. Чекиттин координаталары X, Y экен. Ал чекит M чекит экени көрүнүп турат. Ошондой эле M чекитинин координаталары X, Y болсо, бул тик бурчтуу координаталар системасында жайгашкандыгы жазылып турат. Анда силер ушул берилген маалыматты пайдаланып, X менен Y салыштырышыңар керек. Ал үчүн мен силерге төмөнкүдөй кошумча маалыматка ылайык материалдарды кайталап өтөйүнчү. Мынакей, мен декарттык координаталар системасын чийдим. Бул учурда бизде 4 координаталык тегиздик пайда болду. Саат стрелкасынын жүрүшүнө каршы багытта, көрдүңөрбү? Эми биринчи чейректе жайланышкан каалаган чекиттин координаталарын карай турган болсок, абсциссасы дагы ординатасы да оң болот. Ал эми экинчи чейректе жайланышкан каалаган чекиттин координаталарын карасак, абсциссасы терс, ординатасы оң болорун билесиңер. Үчүнчү чейректе жайланышкан каалаган чекиттин координаталары экөө тең терс болору белгилүү силерге. Ошондой эле төртүнчү чейректе жайланышкан каалаган чекиттин координатасын карасак, абсциссасы оң, ординатасы терс экендиги белгилүү. Бул маалыматтар силерге 6 класстан бери эле белгилүү. Анда ушул жердеги маалыматты карап туруп, биздин азыркы тапшырмадагы M чекитинин ордун карап көргүлөчү. Кайсы чейректе жаткандыгы силерге көрүнүп турат. Азыркы биздеги берилген M чекити экинчи чейректе тургандыгын көрүп турасыңар. Анда экинчи чейректе турган чекит болсо, анын координаталары абсциссасы сөзсүз терс, ординатасы оң экендиги көрүнүп турат. Кайталайм. Берилген чийме боюнча чекит декарттык координаталар системасында экинчи чейректе жайланышкандыктан абсциссасынын белгиси терс, ординатасынын белгиси оң экендигин тапсак болот. Анда X менен Y-ти толук салыштыра алабыз. Мынакей, абсциссасы терс, ординатасы оң болсо, анда Y X'тен чоң экендиги келип чыгат. Башкача айтканда, Б тилкесинин астында жазылган чоңдук чоң экендиги келип чыгат. Көрдүңөрбү? Берилген тапшырмада балдар эки чоңдукту салыштырыш үчүн кошумча маалымат берилгенин көрдүңөр. Кошумча маалыматты пайдаланып, башкача айтканда M чекити кайсы чейректе жаткандыгын көрдүк дагы, ошол чейректе жаткан чекиттин координаталары, башкача айтканда абсциссасы менен ординатасы кандай белгиде экендигин эске алып, X менен Y салыштырып койдук. Y оң сан, X терс сан экендигин эске алсак, Y чоң болот X'тен. Анда Y Б тилкесинин астында жайгашкандыгын эске алсак, туура жообу катары силер Б деген жоопту белгиледиңер. Анда эмесе дагы бир кийинки тапшырмага өтөлүк. Экранды карагылачы. А тилкесинин астында X турат. Б тилкесинин астында Y турат. Андан башка кошумча маалыматты көрүп турасыңар. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын экөө X градустан, бирөө 60 градус экендиги көрүп турат. 60 градуска вертикалдуу болгон Y градус бурчт көрүнүп турат. Силердин милдетиңер бул жерде X менен Y-ти салыштырыш керек. Аны салыштырыш үчүн төмөнкүдөй бир аз теориялык материалдарды кайталап өтөлүчү. Мынакей балдар, вертикалдык бурчтар дегенди көрсөтүп атам. Кайсы бурчтар вертикалдык экендиги мына мен көрсөттүм. Y менен 60 градус экөө вертикалдык бурчтар экендигин көрүп турасыңар. 7 класстын геометрия курсунда эле силерге белгилүү болгондой, вертикалдык бурчтардын касиети бар. Ал теореманы мен силердин эсиңерге салайын. Вертикалдык бурчтар барабар. Мындан Y 60 градус экендиги келип чыгат. Көрдүңөрбү? Эми мен X'ти издейм. X'ти издеш үчүн бул жерде 3 бурчтукту карайлык. Мынакей. Мен сары түс менен боеп койдум.
Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы жөнүндөгү теореманы пайдалана турган болсок, үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деген теореманы колдонуп жазайын. Анда x градус плюс 60 градус барабар 180 градус экендигин көрүп турасыңар. Кайталайм. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус деген теореманы колдонуп жаздым. Анда бул жерден x'ти табыш үчүн 180ден 60-ты кемитип туруп эле 2ге бөлүп койсоңор чыгат. Мынакей. Мен чыгарылышын көрсөтүп жатам. Кайталайм. X'ти табыш үчүн 180ден 60 градусту кемитип туруп эле 2ге бөлүп койдум. Анткени бул 2 бурчу барабар экендиги силерге сүрөттөн эле көрүнүп турат. X'ти таба турган болсом 180ден 60-ты кемитсем 120, 120-ны 2ге бөлсөм 60 градус. Биз издеп жаткан x дагы 60 градуска барабар экендиги келип чыкты. Эми силер x менен y-ти салыштыра аласыңар. Y-ти 60 градус чыкты, x-ти 60 градус чыкты. Анда бул тапшырманын туура жообу V болуп эсептелет. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен буга чейинки өткөн силерге сабактарымда эскерткендей, математика боюнча негизги тесттин бөлүмдөрүндө тапшырмаларды аткарганда 2 бөлүктөн келерин билесиңер. Биринчи бөлүктөгү 30 тапшырма салыштырууга берилет. Бул жердеги өзгөчөлүктү мен силерге дагы бир жолу кайталай кетейинчи. Эки чоңдукту салыштырган учурда салыштыргыла деген сөз жазылбайт. Болгону силер А тилкесинин асты менен Б тилкесинин астында жазылган тик бурчтуу рамканын ичиндеги чоңдуктарды гана салыштырууңар керек. А тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде жазылган чоңдук чоң болсо, туура жообу катары Аны жазасыңар. Эгер Б тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде жазылган чоңдук чоң болсо, Б деп жазасыңар. Азыркы биздин мисалдагыдай болуп, эки тилкенин астындагы чоңдуктар барабар болуп калса, анда В деген жоопту жазмаксыңар. Айрым учурда эки тилкенин астында жазылган чоңдуктарды салыштырууга мүмкүн эмес болгон учур кездешсе, анда Г деген жоопту жазышыңар керек. Азыркы биздин учурда туура жообу В болду. Анткени эки тилкенин астында жазылган тик бурчтуу рамканын ичиндеги чоңдуктар барабар болду. Дагы бир мисалды карап көрөлүчү. Анда экранга көңүл бургула. Мынакей А тилкесинин астында x квадрат турат. Ал эми Б тилкесинин астында 4 турат. Эки тик бурчтуу рамканын үстүндө x кичине минус 2 деген жазууну көрүп атасыңар. X кичине минус 2 деген жазуу бул кошумча маалымат болуп эсептелет. Мен бул тапшырманын шартын силерге буга чейинки сабакта көрсөткөм. Бирок чыгарылышын көрсөткөн эмесмин балдар. Бүгүнкү сабакта мен ушул тапшырманын аткарылышын көрсөтүп көрөйүн. X квадрат менен 4-тү салыштырыш үчүн адегенде төмөнкүдөй эрежеге көңүл бургулачы. Каалаган санды квадратка көтөрүүдө жыйынтыгында 0дөн чоң же ага барабар сан алынат. Бизде А тилкесинин астында x квадрат турганын көрүп турасыңар. Ушуга ылайык мен эрежени көрсөтүп атам. Кайталайм. Каалаган санды квадратка көтөрүүдө жыйынтыгында 0дөн чоң же ага барабар сан алынат. Анда ушул эрежени эске ала турган болсок, бул тапшырманы чыгарыш үчүн x кичине минус 2 деген барабар сыздыктын чыгарылышын саногунда көрсөтөйүнчү. Мынакей минус 2-ни белгиледим. Минус 2ден кичине болгон сандарды көрсөтүп атам. X кичине минус 2 деген барабар сыздыктын геометриялык сүрөттөлүшүн көрүп турасыңар. X'тин ордуна минус 2ден кичине болгон каалаган санды алып туруп квадратка көтөрсөңөр, албетте 4дөн чоң сан чыгат. Бир мисалды көрсөтүп көрөйүнчү. Минус 2ден кичине болгон минус 2,1 болсун. Минус 2,1дин квадраты албетте 4дөн чоң болот. Ушул сыяктуу эле каалаган x'тин модулу 2ден чоң сан чыгарын көрүп турасыңар. Анда силерге математика же алгебра курсунда белгилүү болгондой, А санынын модулунун квадраты А квадратка барабар деген барабардыкты эске ала турган болсом, анда берилген барабарсыздыктын эки жагын тең квадратка көтөрөйүнчү. Мынакей. Модуль ичинде x'тин квадраты чоң 2-нин квадратына. Модуль ичинде x'тин квадратынын ордуна мен x квадрат деп эле жазып коеюн, жогорудагы барабардыкты эске алыпчы. Анда x квадрат 4 деген келип чыгат. Көрдүңөрбү, урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул жерде x квадрат 4дөн сөзсүз чоң экендиги келип чыкты. Анда туура жообун жаза турган болсок, бул тапшырмада туура жообу А тилкесинин астындагы тик бурчтуу рамканын ичинде жазылган чоңдук чоң болгондуктан, жообу
A болуп эсептелет. Кайталайм. Бул тапшырманын туура жообу А болду. Биз бул жерде барабарсыздыкты колдонуп, кошумча маалымат катары анан эки чоңдукту салыштырдык. Бирок негизги тестте математика боюнча ар дайым эле баардык салыштырууларда кошумча маалымат бериле бербейт. Азыркы биздин учурда кошумча маалымат бар экен. X кичине -2 деген. Ошол кошумча маалыматты колдонуп, анан биз x квадрат менен 4-тү салыштырдык. Туура жообу А болду. Келгиле андан кийинки тапшырманы карап көрөлүк. Экранда дагы бир тапшырманы көрүп атасыңар. Эгерде А бүтүн сан болсо, анда төмөн жакта келтирилгендердин кайсынысы туура деген суроо турат. Биринчиси А квадрат кичине А. Экинчи айтылыш 2А плюс 1 так сан. Үчүнчү айтылыш А көбөйтүлгөн А плюс 1 бөлүнгөн 2 бүтүн сан. Көрдүңөрбү? Ушул жерде тапшырманын шартына жакшылап көңүл бургула. Бул жерде 3 айтылыш берилип атат. Ушул 3 айтылыштын кайсынысы туура деген суроо берилип атат. Бул тапшырманы аткарыш үчүн мен ар бир айтылышты өзүнчө анализдеп чыгайын. Карагылачы. Биринчиси А квадрат кичине А деген барабарсыздыкты караш үчүн А кандай сан экендигине көңүл бургула. А бүтүн сан экен шартында. Эгерде А бүтүн сан болсо, балдар, анда биринчи айтылыштагы, мына мен жашыл түскө боеп койдум. А квадрат кичине А барабарсыздыгы аткарылбайт. Эмне үчүн? Анын ордуна каалаган бүтүн санды койсоңор, ошол сандын квадраты берилген сандын өзүнөн кичине болбойт. Кайталайм. Каалаган бүтүн сандын квадраты берилген сандын өзүнөн кичине болбойт. Мисалы, -4-түн квадраты 16 болсо, 16 -4-төн кичине боло албайт. Анткени 16 оң сан, -4 терс сан. Көрдүңөрбү? Ушул сыяктуу эле деги эле бүтүн сандар үчүн бул барабарсыздык аткарылбайт. Эми экинчи айтылышты карап көрөлүк. 2А плюс 1 так сан дегенде. А бүтүн сан үчүн 2А плюс 1 так сан айтылышы туура. Анткени силерге белгилүү болгондой, жуп сандарды 2А деп белгилеп койчубуз. Же 2M, же 2N деп белгилегендерди силер буга чейин эле кездештиргенсиңер. А так сан болгондо 2А плюс 1 деп белгилеп койсок болот. Бул 2А плюс 1ге А'нын ордуна каалаган бүтүн санды койсоңор, жыйынтыгында так сан чыгат. Мисалы үчүн, А'нын ордуна 4-тү коеюнчу, 2 менен 4-тү көбөйтсөм 8, 8ге 1-ди кошсом 9. А'нын ордуна 3-тү койсом, 2 жерде 3, 6, 6га 1-ди кошсом 7. 2А плюс 1 деген туюнтма бардык учурда так сан болот. Бул айтылыш туура А бүтүн сан үчүн. Эми үчүнчү учурду карап көрөлүк. Үчүнчү учурда силер көрүп тургандай, А көбөйтүлгөн А плюс 1 бөлүнгөн 2 бүтүн сан дейт. Бул айтылыш туура эмес экендигин билиш үчүн А дегенде А көбөйтүү А плюс 1де А менен А плюс 1 балдар удаалаш сандар экендигин көңүл бургула. А менен А плюс 1 удаалаш сандар. А удаалаш сандардын бирөө сөзсүз жуп болот. 3 менен 4, 4 жуп сан. 15 менен 16, 16 жуп сан. 14 менен 15, 14 жуп сан. Көрдүңөрбү мисалдарды? Каалаган удаалаш эки сандын сөзсүз бирөө жуп сан болот. Ал эми көбөйтүүчүлөрдүн эки көбөйтүүчүнүн бирөө жуп сан болсо, анда көбөйтүндү 2ге калдыксыз бөлүнөт балдар. Бул бүтүн сан болоорду аткарылат же бул айтылыш туура болуп эсептелинет. Кайталайм. А менен А плюс 1 2 удаалаш сандын көбөйтүндүсү болгондуктан, удаалаш сандардын көбөйтүндүсү 2ге калдыксыз бөлүнөт. Башкача айтканда жыйынтыгында бүтүн сан чыгат. Анткени шартында А бүтүн сан эмес беле? Ошондуктан бул айтылыш туура. Анда берилген 3 айтылыштын ичинен экөө туура, бирөө туура эмес экендигин көрдүңөр. Биринчиси аткарылган жок, а экинчи менен үчүнчү аткарылды. Анда жооптордун ичинен издеп көргүлөчү. Экинчи жана үчүнчүсү гана туура деген кайсыл жооп экендиги мына экранда силерге көрүнүп турат балдар. Туура жообу катары Б'ны белгилесеңер болот. Көрдүңөрбү? Б'сында жазылып турат. Экинчи, үчүнчү гана дейт. Демек, экинчи менен үчүнчү гана айтылыш туура дегенди көрүп турасыңар. Бул тапшырманын туура жообу Б болду. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, азыркы биз карап өткөн тапшырма математика боюнча негизги тестте кездешүүчү экинчи бөлүмдүн тапшырмаларынын бири болуп эсептелет. Силердин эсиңерге салгым келет. Математика боюнча негизги тестте балдар тапшырмалар 2 бөлүктөн турат деп эскерткем.
Биринчи бөлүгүндө салыштырууга берилген 30 тапшырма келет. Экинчи бөлүгүндө мына силер азыр көрүп өткөндөй текст же тапшырманын суроолору жазылып, астында 5 жообу менен тапшырмалар кездешет. Азыркы биз чыгарып өткөн тапшырма экинчи бөлүктүн мисалы катары карап көргөнгө болот. Бул жерде тапшырманын тексти берилди, астында 5 жообу берилген. Көрдүңөрбү? Азыркы учурда бизде туура жообу кайсы экендигин 5 жооптун ичинен бирөөнү гана тандадык. Анда эмесе дагы бир мисалга көңүлүңөрдү бургум келет. Карагылачы балдар экранда. Диаграмманы көрүп турасыңар. Диаграммада абсцисса огунда жылдар жазылып турат, ордината огунда сом жазылып турганын көрдүңөр. Андан башка диаграммада 3 мамы түрүндөгү диаграмма болуп атат да. 3 чоңдукту сүрөттөп атат. Биринчиси штрихтеп турган тик буруштукту көрсөңөр, ал мотоциклдерди сүрөттөп атат. Кара түскө боелгону жеңил машиналарды сүрөттөп атат. Көгүш түстөгүсү жүк ташуучу машиналарды белгилеп атыптыр. Текстке, тапшырманын текстине көңүлүңөрдү бургум келет. Мен окуйын, силер жакшылап көңүл бургулачы. Жогоруда келтирилген диаграммада мотоциклдерди, жеңил жана жүк ташуучу машиналарды пайдалануунун алар жылына 1000 километрди басып өткөн шартта 1 километрге туура келген орточо баасы сом түрүндө көрсөтүлгөн. Сомду көргөн учурда 1 километрге туура келген баа экен деп түшүнгүлө. 1973 жылы мотоциклдерди пайдалануунун 1000 километрге туура келген орточо баасы сом түрүндө канчага барабар болгон? Суроону кайра бир жолу кайталап коеюн. 1973 жылы мотоциклдерди пайдалануунун 1000 километрге туура келген орточо баасы канчага барабар болгон? Бул жерде көрүш үчүн дегенде 1973 жыл дегенди көңүл бургула да, жылдардын ичинен ошону тапкыла. Мына мен сары түскө боеп койдум, Андан кийин мотоциклдерди пайдалануунун 1000 километрге туура келгенин дейт. Мотоциклди карап көрөлүчү. Мынакей мотоциклди мен сары түскө боёдум, азыр тик буруштукту да боёйн. Көрдүңөрбү? 1973 пайдаланууга берилген мотоциклдин саны канча экендигин бул жерде зарылчылыгы жок. Сом менен экендигин көрөсүңөр. 1 километрге туура келген орточо баасын 35тен жогору болуп атат, 40ка жетпей турат. Астындагы жоопторду карап көргүлөчү. 35тен чоң, 40тан кичине болгон бир эле жооп турат. 38.000 деген жооптордун арасында. Силер диаграмманы карап туруп анализдегенди билишиңер керек да. Анда бул жерге мен 38 деп жазам. Бул 1 километрге туура келген орточо баа. 1 километрге туура келген орточо баа 38 болсо, бизден 1000 километрге туура келгенди сом түрүндө канчага барабар экендигин сурап атат. Сом түрүндө орточо баасы 1000 километрге туура келгенди. Ал үчүн 38ди 1000ге көбөйтүп коесуңар. 38.000 чыгат. Анда 1973 жылы мотоциклдерди пайдалануунун 1000 километрге туура келген орточо баасы 38.000 экендиги келип чыкты. Кайталайын, бул жерде OY огунда 1 километрге туура келген баа көрүнгөн. Ошондуктан 38 деп жазылды. Суроодо 1000 километрге туура келгенин көрсөтүш үчүн силер аны 1000ге көбөйтмөксүңөр. Туура жообу 38.000ди карап көрөлүк. Туура жообу катары жооптордун 5өөнүн ичинен бирөө гана аткарылды. В. Анда эмесе мен туура жообу катары Вны белгилейин. Ушул жерден бул берилген математика боюнча негизги тесттеги тапшырмалардын бир нечесин караган учурда көрдүңөрбү? Диаграммада кездешти. Ар түрдүү чиймелер кездешти. Барабарсыздыктар кездешти. Бир нече кошумча маалыматтарды көрдүңөр. Силердин демек тест тапшырууда ийгиликтүү тапшырууңар үчүн ушул чыгарылган тапшырмалардын ар бирин жакшылап эсиңерге сактап, көңүл буруп, түшүнгөнгө аракет кылышыңар керек. Анда эмесе, урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушуну менен силерге арналган негизги тестти математика бөлүмү боюнча даярдалган телевизиондук сабактарыбыз аягына чыгып баратат. Силерге ийгиликтүү тапшырууңарды каалоо менен саламатта калгыла.